Ana dalili. Жана Аккуу дегендер, Шумкар деген ата жолундагылар. Бирөөлөр аялды кие калат, пата чыгарып берип коет. Багыт берип коет. Палайтчы ата деп турлечи. Андайын ал бир сөзүн да эстеп калбайт. Ал керек болсо тонун да өзгөртө албайт. Ал скоросун да өзгөртө албайт. Кандай берсе ошондой чыгарат. Ошондуктан арбай баары чындык. Эгер сен билсең, жаңы доордо арбайсың. Анан сен кимге сыйынасың? Кул сезимиңди жойчу, айлана. Кул сезимиңди жойсоң, коркуу жоюлуп атат, кооптонуу. А кооптонуудан, коркуудан, шектенүүдөн эртең келечегин көрбөсөң, анан оор ошондон болуп атат да. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан. А келечегиңди көргөндөн сен учурчак менен жашап кете бер. Учурчак менен жашасаң, келечегин көрүп турсаң, сен аалам күч экениңди билсең, ошондой эле бир кереметиң бар экенин билсең, алар менен тең ата экениңди билсең. Мына мен сүйлөгөндө алар иштейт да. Ошон үчүн аны эстейсиң, ошон үчүн уктайсың, ошон үчүн айыгасың, ошон үчүн духуң көтөрүлөт. Мен бул жерде эле турган бир энерги өткөргүчмүн. Көктүн ролун аткаруучумун. Көрдүңүзбү, сага иштеп берет. Сиз ошо бийик түшүнүккө өтсөң. Кудагый менен кудагый сүйлөшөт го. Кудагый менен куда бала сүйлөшпөйт да. Анысы кандай, сиз да ошо улуулукка өтсөңүз, Кудайдай сыпатка жетсеңиз, анан ал күчтөр сиз менен иштеп берет. Ошондуктан кыргыз ошол Кудайдын ордун аткарат. Өнүккөн күчтөрдүн ролун аткарат. Инопланетандардын өнүккөн цивилизация күчтөрүнүн ролун аткарат болуп атат. Алар ошо өнүктүрөлү деп жерге түштү. Азыр таның, жаның үчүн гана өсүп ал. Дүйнөнү сен башкарбай эле кой.